Кыргыз элинин музыка маданиятынын эң бай булактарынын бири элдик ырлары жана күүлөрү. Өткөн заманда комуз үнү жайлоодо, боз үйлөрдө жаңырса, бүгүн дүйнөлүк чоң аренага чыгууда десек жаңылыштык болбос. Залкар комузчуларыбыз Токтогул Сатылганов, Атай Огонбаевдердин жараткан классик күүлөрү кыргыз элинин салттуу музыкасын жаңыртып келет. Ошол улуу комузчуларыбыздын учугунулап келе жаткан жаш таланттардын бири бүгүнкү биздин каарманыбыз Айжана Исманова. Ал шаарыбызда жайгашкан Саид Бекмуратов атындагы балдардын музыкалык мектебинде 5 жыл билим алып, ушул жылы бүтүрүү алдында окутуучуларынын колдоосу менен өзүнүн эң алгачкы бет ачар концертин берип жаткан кези. Бул музыкалык окуу жайда 300дөн ашуун балдар билим алышат. Аларга классика, фольклор, музыканын дагы башка түрлөрү боюнча багыт берилет. Айжананын алгачкы концерт берүүдө, деги эле 5 жылдан бери музыканын бардык сырларын үйрөнүүдө эң чоң жардам көрсөткөн анын окутуучусу Бархан Матаева. Ал ушунча жылдык мээнетинин текке кетпегенин байкап, баарынан да көбүрөөк кубанып турганын жашырбайт. Чыгармачылык ийгиликтерди жөндөн-жөн келип калбайт экен. Аябай көп эмгектин аркасында келдик биз ушу 5 жылдан бери. Быйыл азыр уже экинчи жолу концерт беришибиз. Анда класстык концерт, анан азыр жеке концертин берди. Аябай бийик деңгээлде деп айтсам жаңылышпайм. Себеби ойногон чыгармалары действительно чоң студенттер окуган, студенттер ойногон чыгармаларда. Ошол чыгармаларды өзүнүн деңгээлине ойной алды деп айтсам жаңылышпайм. Элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан күүлөрдү дал өзүндөй кылып элге жеткирүүнү биринчи орунга койгон биздин каарманыбыз учурда 50дөн ашык залкар күүлөрдү үйрөнүүгө жетишкен. Ал эми концерт берүү үчүн 3 айдан ашык убакыт даярданышкан. Концертте ойноп атканда мен аябай толкундандым, аябай корктум. Адашып кетем, калып кетем деп. Анан концерт мейстер барго. Ал менен да ойноп атканда корктум, аябай толкундандым да. Экөөбүз адашып кетип, бири-бирибизди таппай калбайык деп аябай толкундандым. Анан 3 ай даярдандым. 3 ай даярдагандан мындай керекмес эле болду да. Бир паста өтүп кетти да бул концертчи. Аккан арыктан суу агат демекчи, Айжананын комузга болгон кызыгуусунун дагы бирден бир себепчи анын апасы. Эркайым Исраилова шаарыбыздагы Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайда эмгектенет. Биз көп балдарды тарбиялап, өзүм дагы мугалим болгонума байланыштуу баягы балдардын ийгилигине мугалим биринчи кубанат. Ошонун сыңарындай эле өзүм апа катары бүгүн өзүм дагы кызымдын ийгиликтери баягы көп экендигин көрүп турсам дагы бүгүн өзгөчө кубандым десем жаңылышпайм. Себеби бүгүнкү концертте кандай ойнойт экен деп мен өзүм дагы баягындай кыжалат болуп, өзүм дагы ойлонуп, кызыма бирок сыртыман билдирбесем дагы ичимен баягынтип көп ойлорду ойлоп турдум да. Ошондуктан ийгиликтери көп болду, көп эле конкурстарга катышып атат. Ар бир ийгилигин алып барган сайын мындан дагы чоңураак ийгиликтерге жетишсең болот деп айтам. Себеби бул кызымдын жөндөмү жакшы. Ошондуктан ийгиликти көп жаратыш керек. Балдардан ийгиликти көп күтөбүз. Балдар канчалык ийгиликтери көп болсо, ата-эненин кубанганы, сыймыктанганы. Ошол эле атасы экөөбүз ушул кызыбыз менен өмүр бою сыймыктанып жүрө берели. Айжана учурда Ломоносов мектебинде 8 класста окуйт. Ар түрдүү коомдук иштерде активдүү катышып, классын алга сүрөгөн кыздардан дейт анын парталаштары. Аны көргөн классташтары да комузга кызыгуусу артып, бирге үйрөнүүнү баштаган. Айжана экөөбүз 8 жылдан бери бирге окуп келебиз. Айжана өзү аябай таланттуу кыз. Мектептерде иш-чараларда бардыгына өзү активдүү катышып, жана биздин класста астыга сүрөгөн кыздардан. Мен деле комузга барам, бул Айжананын комуз четкен көрүп, мен деле кызыгып, ошо Айжана жүр мен комузга алып барчы деп аркасынан ээрчип, мен деле комузга катышып калгам.
Айжана өзү жаш экенине карабастан көптөгөн конкурстарга катышып байгелүү орундарды багындырууга жетишкен. Мисалы өткөн жылы Ысык көлдө болуп өткөн көчмөндөр оюнунда 1000 комузчунун катарында Машботой көзүн чертип, президентибиздин ыраазычылык катын алган. Ал эми алдыдагы пландарында комуз өнөрүн улантып, Бишкектеги Кыргыз улуттук консерваториясына тапшырсам деген ниети бар. Алтынчы Чачы Мамата, Уларбек Мужиев, Аруу таң көрсөтүүсү.